деген Бишкектин ортосунда жайгашкан 2,3 бөлмөлүү ремонту жаңы бүткөн батир. Азыркы учурда көпчүлүк мындай батир сатып алганга акча каражаты дагы көбүрөөк керектелет. Анан же болбосо баягы дубалы бүткөн эле үйдө ала турган болсоң, анын үчүн баягы жасап, анын баарын жасап чыкканга деле бир топ акча кетет да. Сыр болбосо сиздердин ушул үйдүн ишин жасаганга канча каражат кетти, ошону менен бирге эле канча аралыкта бүтүрдүңүздөр? Эң биринчиден бул жерде мен усталарымды мактап кетпесем болбойт. Ремонт жасоодо устаны жакшы тандабасаң, бул сага биринчиден ден соолугуңа зыян экен, анан чөнтөгүңө зыян экен. Мага пешенем жакшы окшойт. Ustaların en mıhtılarını tuş gelip 3 bölmölүү батирди 20 күндө бүтөрдү, ондоп түзөө иштерин. Бүт барын, Анан жалпы сумма бүтөрүш эле мебелдерди эске албаганда 650 миңдей кетти. Бул жөн эле. Ички жасалып эле. Жасалып, мебель такыр жок, гарнитур жок, техникалар жок эле, жөн эле жасалышы 650 миң болду. Биз андай бул жерге акча кетпейт деген жерге эле жөн эле 30-40 миң кетип калды да. Бул жер мындай деле бүтөт да деген ой болгон жерлерге. Жакшы. Качан той бересиздер үйгө? Баягы биз көпчүлүк эмес, айрым нерселер бартер аркылуу келген учурда ошончо кетти да. Ошону кошпогондо, аларды кошкондо ашып кетти. Анда бир 1 миллионго жакын акча болуп калмаган экен, 900 миңге жакын, Ошондой болуп болчу. Анан буйруза той боюнча жакын арада кылабыз. Ошо кече эле гарнитурду бүтөрдүк, аны дагы жалат болот. Жакында буйруза той кылабыз.